Саламатсыңарбы? IT классика болду, баарлар билгендей. Анан ошол командабыз менен ретроспектива кылып, кандай болду, кандай өттү, спонсорлорго рахмат айтып дегеле. Биринчи сөздү Тимурга берели. Кандайсыңар, урматтуу команда? Биринчиден силерге аябай чоң рахмат. Силер ушунча масштабный ишти жеп жеңил кылдыңар. Оору жок болду. Аябай мындай ынтымактуу, анткени театрга келгенде кичине стаф болсо мындай урубураак болгону менен силерди көргөндө силер жылдыздуу, жылуу, анан да билеттерди реклама коротпой эле бүт сарафанный радио менен ошо команда силерге чоң рахмат. Анан ошо колдогон адамдар азыр бул жакта отурсаңар силерге илтеген рахмат. Аябай көп адамдар отзывду жазып, жыргап, кечке эле ошо Келечек IT өзүнүн студенческий күндөрүн эстеп, анткени көптөн бери мындай эмелерге бара элекпиз. Ошон үчүн аябай чоң рахмат айтып атат. Ошону силерге айтпайын дедим. Фидбектер аябай сонун. Конечно, биз да ошибка мындай кылдык, туруп алыштык болбойт. Биринчи жолу ушундай театр, опера, балетти мынча көп адамдар толтура албайт. Тем более ырдаганда бир эле 2-3 адам ырдабаса эле мындай аябай сонун өттү. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Концерттин отзывдары дагы эле келип атышат, анан каражаттар дагы эле түшүп атышат, элдер жөнөтүп атышат. Мен келе албай калдым, чоң рахмат. Мен билбей калдым деп. Долбоорлордун баары бар, арасында ошо иштеп аткандар бар. Анан ошолордун чогулуп IT классика концерт өткөрүштү. Анан чөйрөгө кошулуп, ошол чөйрөнү акырын өнүктүрүп, анан сиздердин да идеяңыздарды, долбоорлоруңузду дагы ишке ашырабыз. Кандай долбоорлор болбосун чатта жазып атышат. Спорттук волейбол кылалы, футбол кылалы деп негизи эле ушундай позитивдүү, жаратман бир иштерди жасап отурсак, албетте ошол оор жашоодо ошол азыркы болуп аткан жерден чыгат болушубуз керек. Азамат, чоң рахмат. Ушундай чоң демилге, чоң проектти ишке ашырып эметкениңерге, иштегениңерге биринчиден ошол Тимур, Олжобай, Чолпон, Азамат, Сайкал дагы толтура ушундай сонун долбоорду ишке ашырып, сонун элдин көңүлүн алып, IT деген эмне экенин, ошо IT классика, ITни пропаганда кылып, ITни элге жеткиргениңерге, бул силер үчүн бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Мен 10 жыл мурун ушул IT дүйнөсүндө иштеп жүргөндө 10 жыл мурун кыялданчумун да, ушу Бишкекте, Кыргызстанда ушундай айтишниктер көбөйүп, ушундай элге эметип, мындай элге кандайдыр бир көзүн ачып, караңгылыктан чыгарып, мындай иш жүргүзсө, долбоорлорду аштырып, социалдык бир тармактарга да көбүрөөк катышып, ушундай деп кыялданып койгом да. Анан кийин бүгүн концерттерди көрүп, отрывоктарды көрүп, бүгүн ойлоп отурам, мен ошол менин кыялдарым мындайча айтканда ишке ашты десем болот да. Ишке ашып башталды десем болот. Эми ашты полностью деп айта албайм, бирок ошо ишке ашылып башталды десем болот. Биринчиден, экинчиден мен ойлойм, бул биздин мен өзүмдүн эле кыскача эме айтып кетейин, пример айтып кетейин. Жана Кыргызстанга келип кеткенден кийин менин атам мен менен сүйлөшүп, тияктан баягы журналисттер менен сүйлөшүп, IT жөнүндө айтып берип, IT дүйнөсүн пропаганда кылып, ушинтип айтып бергенде менин атам мага мынтип айтты да: мен ойлогом айтишниктер бул какой-то бир сектанттар экен депчи. Анткени дегенде мындай өзүнчө эле компьютердин кучактап отура беришет, эл менен сүйлөшпөйт, мындай жашынып компьютерди кучактап отура бербейбиз, ушундай чоң килейген концерттерди бере алабыз деген бир мындайча айтканда эмебизди койдук да, мындай бетибизди ачтык десек болот да, мындайча айтканда. Ошон үчүн мен каалайт элем ушундай социалдык ушундай коомго эмес пайдасы тийген ушундай долбоорлорду көбөйтө берсек, ушинтип элдерди агарта берсек, элдерге жеткире берсек, бул IT классиканы көбүнчөсү көбүрөөк түшүнбөсө дагы, бирок аны аралаштырып, кийин балким джазовый, эстрадный ушундай IT джаз деп концерт берсек болот, IT попса деп, IT фольклор деп концерт берсек болот. Ушундай долбоорлорду улантып, социалдык долбоорлорду улантып, азыр эми мына чоң эмени чогулттук, театр, опера, балетти чогулттук. Эмки биздин
Максатыбыз достор эме спорт комплексти биздин спорт сарайды чогулталы, полный зал кылалы. Ошолорго толтуруп бир кандайдыр бир долбоорду өткөрүп, аларга дагы ушундай айтини пропаганда кылып, айтини жеткирип, элди агартып, ушундай бир чоң иштерге көмөктөшпө болду да. Анан бери дагы айтып кетчү нерсе, мен аябай сыймыктанам Жылдыз академиянын окуучуларына, мугалимдерине, катышуучуларына, спонсорлоруна, волонтерлоруна, менторлоруна аябай ыраазы болуп турам. Бир жылдын ичинде биз ушул мынча айтканда даже бир жыл боло элек да, ушу майда баштаганбыз да, майдын аягында баштаганбыз бул проектти. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде ушундай бир өзүбүздүн эмебиз, кандай десем, өлкөнүн ичинде кичинекей өлкө пайда болуп калды да. Мындайча айтканда кандай өлкө? Бизде азыр экономикалык кыйын, татаал учур болуп, элдин маанайы түшүп, кыйын болсо дагы, биздин ушу Жылдыз академиянын талыкпаган окуучулары, студенттери өзүнүн жылмайган жүзүн элге жеткирип, ошолор менен чуркап, иш кылып, мындайча айтканда биз өзүбүздүн ушундай кандай өлкө тургузса болот, кантип биз ийгиликке жетсек болот деген ушундай бир үлгү көргөзүп атабыз да. Ошон үчүн мен абдан сыймыктанам баарыңар менен, сыймыктанам окуучулар менен, студенттер менен. Эгерде биз 8-9 айдын ичинде эле ушундай чоң ийгиликке жетишип, ушундай командный ишти көргөзүп, ушундай өзүбүздүн потенциалды, өзүбүздүн шыктарыбызды көргөзүп, скиллдерибизди көргөзүп, чуркап, дизайн кылып, вебсайт жасап, ушинтип атсак, азыр эле ушинтип атсак 9 айдын ичинде. Элестетсеңер, 1 жылдын, 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде кандай деген ийгиликтерге жетишебиз. Ошон үчүн мен силерге дем бергим келет, мен силерге күч бергим келет, айтып кетким келет, токтобогула, алдыга жыла берели, дагы кыла турган иш толтура, дагы көп деген жете турган бийиктер дагы толтура. Ошондуктан колубузду түшүрбөй, маанайыбызды түшүрбөй, дагы жанталашып, мындан дагы азыр эмебизди көрдүк, потенциалды көрдүк. Кылса болот экен, ушинтип уюштурса болот экен. Значит, ушуга таянып туруп биз дагы мындан дагы чоң спорт сарайды чогултабызбы, кийин стадионду чогултабызбы, ушинтип чоң долбоорлорду аткарып, Кыргызстандын булуң буручуна ар бир кичинекей айылдарына чейин биздин ушундай IT дүйнөсүн кантип экономиканы ушу астыга жылдырып кетсек болот, кантип ушундай иштесек болот деген ушундай идеяларды элдерге жеткирген бул биздин мындайча айтканда максатыбыз, биздин келечекте койгон чоң мындайча айтканда кыялдарыбыз да. Ошон үчүн силерге баарыңарга айтып кетет элем, баарыңарга ийгилик. Дагы бир жолу силерге окшогон карындаштарым, силерге окшогон инилерим, силерге окшогон астыга умтулган ушундай коллегаларым бар экенине мен аябай сыймыктанам. Дайыма силерди колдоп, дайыма силерди ойлонуп жүргөн Бекназар. Рахмат, Азамат. Чоң рахмат, Бекназар мырза. Карачы, келечектин студенттерине коллега деп кээ бир балким жаңы кошулган спонсорлор Европадагылар тааныбай да болушу мүмкүн, айтишниктер деген тыныч жүрөт, бирок Бекназар мырза быйыл жайында аябай эле шумить этти окшойт Кыргызстанга барып. Бекназар мырза өзү IT гигантында иштейт дагы да. Apple'да, Facebook'та, Google'да иштеп, ата эле узун деп көрүп алып, көзүм ачып калган өзүм эле. Анан ошол келечек долбоорун колдоп, Жылдыз академияны колдоп, ошол ментор болуп, мага окшоп жүрөт. Мен деле жөн эле ментор, бирок Бекназар айткандай, ушинтип аз убакыттын ичинде ушунчалык чоң жетишкен соң албетте көп нерсени жасасак болот. Азыр да бизге бираздан кийин Бакыт менен Aidana кошулат. Бакыт Абдишевдин немесинен көп окуп калгам. Эми миллиондук стартаптар жасайлы депчи. Ошол жакка баратабыз, акырындап, кийинчерээк чындап эле коллега болуп, чоң бир стартаптарды чогуу жасап калышыбыз керек. Анан биздин IT гиганттарга кайра өзүбүздүн жумушка алып. Бизге да коноктор кошулуп атат. Баарыңыздарга да саламатсыздарбы? Бул азыр Zoom'га катышып аткан бул келечектин командасы, чөйрөнүн командасы. Ошол команда менен биргеликте ошол кечээ IT классиканы өткөрдүк.
Анан ага чейин дагы 2-3 жума ошо иштеп, ага чейин 2-3 ай ошол проектти жасаш үчүн окушуп, анан ошол окуган нерсесин жасап атышат да. Бул ошо IT классика концерти эч кандай фонду жок, эч кандай бир мамлекеттин жардамы эмес, жалаң өзүбүздүн жумуш, ошол өзүбүздүн элибиз менен спонсорлордун жардамы менен өттү. Анан ошол өткөндө кантип өттү, эмне кандай жакшы нерселер болду, кандай минустар болду. Анан өзүбүз айтишникпиз, биз кичине ретроспектива кылып, чогулуп, таанышып, учурашып, анан чөйрөнү өнүктүрөлү деп атабыз. Ниет кылам келечекте ушул чырак долбооруда көп кишилерге жардам берип, түрткү болуп, кээ бир мындайча айтканда чөйрөнү өзгөртүп, аң сезимди өзгөртүп, андан соң бул инвестицияны аябай узак деп айтсак болот, анткени биздин апалар, эжелер канчалык билими деңгээли зор болсо, ошончолук алардын балдары да ошентип өнүгүп, жаш кезинен Нуртазимди апасы ташып жүрбөйбү ошо өнүктүрүп, ал өзү да өнүгүп, элдин баары менен сүрөткө түшүп, баарлашып дегенде ошентип активдүү боло баштаса, анан биздин чөйрөбүз чындыгында эле өзгөрөт экен. Демирчүлөргө биринчи очередь чоң рахмат айткым келет, анткени алардын колдоосуз көп нерсени кылыш кыйын эле экен. Андан сырткары келечектин студенттерине, башка группалардын студенттерине, анан демек эле кишилерге мүмкүн бул жакта азыр конокто мындай сырттан келген кишилер болушу мүмкүн. Ошолорго да рахмат айткым келет. Силер байкоочу катарында турсаңар, бизге бул күчтен берет экен. Ошого карабастан, ошол Азамат агай. Анан биздин командада мамычкалардын күчү менен бэкэнд жакта ушул транзакциялар, билеттин сатуу жолдору, анан ошолордун баарын кабыл алып, фиксировать этип, башында Сайкал эже, Миржас эже, Бактыгүл Кожошова, Гулира Калыкова СММ жактан катуу иштеп жатышты, Айжамал Самибаева күнү түнү деп иштеди десек болот. Ошон үчүн мен аябай суктандым, таасирлендим. Анан ушу мамычкалар баштап беришти, буюрса эми башка мамычкалар мындай улантып кетсе аябай жакшы бир ийгиликтерге жетишет окшойбуз. Анан келечек армиясына аябай чоң рахмат. Кадемирчилер, мына Бекназар агай мисалы, башкалар ошо кошулуп, бизде тизмеси бар, буюрса мүмкүн жуманын аягына чейинби азыр кичине эсеп алып, ошолордун баарын мындай бир тизмеге келтирип, канча киши, канча каражат неме кылды, расходтордун баарын буюрса мындай чыгарып коебуз, көрсөтүп элдин баарына эле. Рахмат, Азамат агай. Да, давайте тогда еще слово передадим Сайкал Дилдемурат. Она вот всем управляла, менеджер. Сайкал эже Дубайда отурса да, Сайкал эже, Миржас эже биякка болсоңуз колу көтөрүп койгула. Онлайнда отуруп жазап атты. Вот то, что мне понравилось, глобализация. Мы сидели в разных странах, и там в Бишкеке звонили, говорили: бул место бар экен, карап коюңузчу. Сайкал эже смотрит, жазап атам, вот QR высылаю деп. Аябай действительно революционный был. Сайкал эже, сөз сизде. Мангеч келечек, конуктор, демирчилер, сиздерге рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. IT классика концерт аябай жакшы өттү. Команда сиздерге рахмат, волонтерлор сиздерге рахмат. Баарыңыздар жакшы иштеп бериңиздер. Сиздер ошо сиздерге инвестиция болгон каражаттардын баарын чыныгы практикада өзүңүздөр көрдүңүздөр, баарыңыздар өз териңиздер менен билип, сезип ушундай деңгээлге жеткиздиңиздер концерттерди. Бүт командага рахмат, демирчилерге рахмат, болжобай дирижерго рахмат, Миржас эже, Гулира Калыкова, Бактыгүл Кожошова, Айжамал Самибаева, баарыңыздарга абдан чоң алкыш сиздерге. Сиздердин күчүңүздөр менен ушундай концертти чоң даражага жеткизип, аябай жакшы фидбектерди алып, жакшы концерт өттү. Буюрса мындай проекттер дагы алдыда болот деп ишенем. Баарыңыздардын күч кубатыңыздарды сезип турдук, онлайн болсок дагы, алыста болсок дагы онлайн көрүп, баарын билип, сезип
эмоционалдык бир кандайдыр бир жакшы ээригүү алдык биз дагы. Сиздерге баарыңыздарга рахмат. Рахмат Сайкал эже. Командаларга сөз берген уланта берели. Так, кийинки сөз Турцияга кетет. Гүлира Калыкова дизайндын баарын жасап аткан, тоже силерге пригласительныйды уруп аткан ошол Гүлира болчу. Бир колу менен эле жазып атты окшойт. Гүлира. Саламатсыздарбы баарыңыздарга, уюштуруучуларга, спонсорлорго, Келечек баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Концертти биз онлайн көрүп аттык, Zoom'дан жана Болжой агайдын Instagram'дан да көрүп аттык. Абдан сонун өттү. Онлайн болсо дагы ошол атмосфераны ала алдык. Жана биз ошо билеттерди жасап аттык, биздин команда. Абдан ынтымактуу конверт сыяктуу эле иштеп аттык окшойт. Албетте бир аз жетишпей да жаттык. Ошентсе дагы команда менен иштешим абдан жакты. Булар дагы сиздер бизге берген сабактын жыйынтыгы болуш керек. Чоң рахмат баарыңыздарга. Дагы да алдыда мындан дагы чоң проекттерде иштеше алабыз деген ишеничим артты, көзүм жетти. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Албетте ошол командага сөздү бере берейин. Бул сөз берген бизден эң эле аздык болот болуш керек. Анткени биз эч кимди жумушка алган жокпуз, эч кимди кыйнаган жокпуз. Команда өзү эле баарын жасап атты. Кийинки сөздү анда Бактыгүл Кожошова берди. Бактыгүл дагы аябай катуу иштеп, билеттерди бивать этип, сервердин артында аябай чоң IT решенияларды колдонуп аттык, Notion'да иштеп аттык, Canva'да иштеп. Сонун болду, мага жакты. Мен мынтип карап отурдум, ким кандай иштейт деп. Бактыгүл сонун иштеди. Бактыгүл, 2-3 сөз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Кечээ көрүшкөнүңүзгө аябай кубанычтамын. Концерт аябай мыкты деңгээлде өттү. Баардыгыбыз аябай кубанып бири-бирибизди көргөнүбүзгө, концертти көргөнүбүзгө, анан ага чейин болгон иштер аябай чоң иш жүргүзүлдү, ооба. Буга чейин биз сабак учурунда жана командалык иштерди өткөнүбүз иш жүзүндө колдондук десек болот. Ошо ар бир адам өзүнүн сабымын аябай кошту. Мен да ушул армиянын бир бөлүгү болгонуна аябай сүйүндүм. Сиздерге чоң рахмат. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк бергенге. Биз бир пайдабыз болсо да тийип калсын деген ойдо иш жүргүздүк деп ойлойм. Ошо баарыңыздарга рахмат. Рахмат Бактыгүл сага дагы. Арчабек көп сүйлөгөндү жакшы көрбөйт, бирок сөз берели Арчабекке дагы. Арчабек, сага рахмат дизайнерди жасап берип атканыңа. Жана кирип баратканда немеде опера балетте чоң баннерлер турбоду? Аны да Арчабек жасаган, кийин портфолиодон кошуп атып. Саламатсыздарбы? Бош убактымда бир аз колдон келген жумуштарды жасап аттым. Анан эжелериме, Миржаз эже, Гүлер эжелерге, Бактыгүл эжелерге алкыш айтат элем. Күнү түнү отуруп чоң жумуштарды жасашты. Ошолорго кол чабуулардын баары ошолор болсун. Анан Жылдыз академиянын Азамат агайга да рахмат айтып келем. Бардыгыңыздарга бизге мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Силер менен жүрүп биз өзүбүздүн скиллдерибизди өөрчүтүп атабыз. Ар кандай проектлерди жасап, дагы да жасап жүрөбүз, дагы да өнүгөбүз деген ойдомун. Силер менен кошулуп. Ошол баарыңыздарга рахмат. Концерт аябай укмуш, сонун болду. Дагы бир дизайнер. Дагы көп иштеди. Күнү түнү отуруп, Шайрул Манапова постторду чыгарып, даярдап, аябай активдүү. Шайыргүл. Саламатсыздарбы? Мен мындан да көбүрөөк иштеп атам. Кечиресиздер. Буюрса кийинки проекттерде да, кийинки демилгелерде колдоп күнү түнү иштейм. Мунусунда бул жолкусунда өзүм да көп иштеримди иштеп албадым. Биздин ошо энелерге, иштегендерге мындай күнү түнү ошолор иштеди, чынындачы. Колдойм, баарыңыздарга рахмат. Концертти уюштуруп, пайдалуу да иш кылдык, кайрымдуулукта иш кылдык бир четичи. Сүйүндүрөт, буюрса чырак долбоор да жакшы иштеп иш алып барат. Ага дагы волонтер болобуз буюрса. Сиздерге рахмат. Бизге Миржас эже кошулду, тоже Турциядан. Саламатсыңарбы баарыңарга? Бул проект бизге экзамендей эле болду, Жылдыз академиянын студенттерине. Биз акыркы концертке кирип элдин баарын отургузуп, свет өчүргөнгө чейин эметип наштыкап болдук. Проблемасыз жакшы болуп кетсе экен деп. Ошон үчүн күнү түнү отурдук, проблема болбосун, элдер ызы чуу болбосун, проектибиз ишке ашсын деп ошентип ишенип, ошого аракет кылдык. Ошо Бактыгүл, Сайкал эже, Олжобай, Тимур болуп
түнкү 12-2ге чейин иштеп, кайра эртең менен 6-да туруп иштеп аттык. Ошол эмгегибиз акталды деп ишенем. Баарыңарга жакты, рахмат, фидбектер жакшы болду. Дагы деле ушундай проекттерге ат чапсак болот экен деп ойлойм. Ошо бизге экзамендей көрүп эле муну аябай Бактыгүл айткандай проекттер кылып аттык, бирок элге чыгарбаган эле проекттер болду дейчүбүз дегиле. Ошо биринчи тажрыйбабыз деп ошого абдан көп ишенип, анан аракет кылып иштедик. Баарыңарга рахмат, колдоп жетишпей атканда жардам керек деп чаттарга жазсак эле мен келем деп эле чуркап келип жардам берип атышты кыздар. Ошо баарыңарга рахмат. Рахмат, Мержасчы. Ошол сүйлөп аткандар көп, ошол өздөрү үчүн, команда үчүн дагы айтып атышат. Албетте азыр баарына сөз бере албайт болуш керек подряд, анан бирок аягында бир шашпай сүйлөшүп атат бироңор менен. Анда биздин акырындап спонсорлорго өтүп баштайлы. Биринчи бул Кайрат Биримкулов, Швейцарияда жашайт, Орловкадагы, анан Петровкадагы дипломдорду ошо иштеп келген, көп жылдан бери жардам берет. Кыргыз Bridge Global'дын президенти, кинорежиссер, режиссер эмес, продюсер, журналист, Борон деген кино тарткан, азыр болсо ошол аялдар жөнүндө кино тартып атат. Кайрат, здравствуйте. Чоң рахмат. Мне очень приятно всех вас приветствовать. Это очень огромная команда. Я здесь вижу очень много наших молодых людей, которые действительно вчера провели замечательное мероприятие. Я всех поздравляю с тем, что это у нас у всех получилось. Я считаю, что за такими ребятами будущее нашей страны. Азамат, тебе огромное спасибо за большую работу, за организацию этого вечера. И благодарность всем. Может быть, я не смогу всех имен назвать, но мне очень в любом случае интересно с вами со всеми сегодня встретиться, познакомиться. Наш первый президент как-то сказал, что Кыргызстан – это Швейцария Центральной Азии. Я думаю, что со всем таким потенциалом, который я здесь вижу, со всеми вами, мы сможем достигнуть того, что наши дети, наши внуки не будут думать, где лучше жить, в какой западной стране или в Америке, а будут вкладывать в нашу страну и будут гордиться тем, что живут в Кыргызстане, будут гордо носить имя кыргызстанца. Спасибо вам, Кайрат. Да, Кайрат все рассказал. Мы давно уже готовим шар Кыргыз Bridge Global Каран. И как раз мы с Келечеком все с этим как раз занимаемся разработкой и собираем все или всех на платформе Черри, потому что вы уже понимаете, как снаружи все тяжело, очень много негатива, очень много интриг, очень много таких моментов, которые нам сильно мешают в социальных сетях и вообще в жизни. Поэтому мы хотим создать, или уже мы создали такое место, где людям будет комфортно что-то такое полезное делать, созидательное. Там очень много разных проектов, и самый основной из проектов это как раз Ашар краудфандинг платформа, где мы будем такие же проекты создавать, как IT-классика и другие проекты. Да, мы, конечно, будем создавать и стартапы, да, но при этом мы будем создавать проекты социальные, которые помогают нашей стране, потому что нам, как понимаете, очень важно, чтобы страна процветала, чтобы мы вернулись все, которые за рубежом, кто хочет, конечно. Кейинги сөздү Гайцет уюмунун ардактуу төрайымы доктор Махабат Садырбекке берели. Махабат эже чөрөнүн биринчи негиздөөчүлөрүнүн бириси. Чөрөнүн сайтындагы тексттерди Махабат эже жазган. Баткенде окуялардагы иштеп жүргөндө Махабат эже аябай билимдүү, караанын ичинде дагы бар. Көп тексттер жазат, көп ар кандай изилдөөлөргө катышат, активдүү. Ошол Махабат эжеди көргөн адамдарды көргөндө айтканда,
что оказывается бизде аябай иштеген адамдар бар. Анан ошолорду издеп бир чөйрөгө чогултуш керек деген идея болчу. Анан ошол махабат эжедей, мисалы азыр келечекте окуп аткан студенттер ошол махабат эжени мен элестеттим да. Махабат эжедей сыяктуу адамдар да көп болуш керек депчи. Бүт өзүнүн жашоосун, өзүнүн билимин баарын ушул активизмге жардам берип иштедет. Азыр ошол биоцет менен акча чогултуп, ошол бир жардам беришти. Биоцеттин ичинде аябай көп долбоорлор да бар. Ошол кыздарга деметилген, аялдарга, негизи балдарга билимге биоцет деген которулганда Bildungsinitiativ Zusammenarbeit дейт. Ошол махабат эже азыр жакшыраак айтып. Саламатсыңарбы, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу жердештер. Рахмат, Азамат. Аябай толкундандым сени угуп отуруп. Биз канчадан бери чогуу иштеп келе жатабыз. Абдан сонун социалдык долбоорлорду ишке ашырдык. Анан бул ла классиканы укканда бул негизи биоцет уюмунун башкы төрайымы да бул жерде отурат. Асел биоцет уюму ошо биз билим, демилге жана кызматташтык деген 3 сөздөн турган кайрымдуулук уюм. Фонд ар кандай программаларды алып барат. Эң негизги ошо билимге көңүл буралы деп Германияда жердештер чечкенбиз. Бизде экспертиза бар, потенциал бар, билим бар. Ошолорду бир жакшы бир канал менен мекенге жолдойлу деп. Анан биз ла классика кайрымдуулук концертин укканда дароо эле макул болдук бул долбоорду колдогонго. Бул жерде мен бир катар абдан жакшы иштерди көрүп турам. Биринчиден маданиятка көңүл бурулду. Маданиятка көп жылдан бери көңүл бурулбай калган. Классиканы бизде уккан киши бар, укпаганда канча адамдар бар, балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мисалы үчүн. Алар үчүн да кайрымдуулук иш жасалды. Андан тышкары абдан бир маанилүү бир билим долбооруна акча чогулду. Бул чырак долбоору ийгиликтүү ишке ашат деп абдан ишенемин. Анткени угуп көрүп атам, ушундай бир жакшы потенциал бар экен бизде. Андан тышкары мен өзүм үчүн бир аз ийгилик катары көргөн нерсем бул чөйрөнүн жанданганы. Анткени чөйрө онлайн платформасынын баштапкы колдоочуларынын бири болом. Анан ушул платформа аркылуу ушундай чоң иш жасалганы мени абдан кубандырып жатат. Анан концерт дагы абдан ийгиликтүү өттү деп ойлоймун. Биз тыштан карап отурдук. Ушунчалык көп адамдар бар экен, дүйнөнүн туш тарабынан чогулган. Анан бул аябай жакшы үлгү деп ойлойм. Башкалар үчүн дагы биз мында бир идея үчүн бириктик. Бир адам үчүн эмес, бир жакшы иш үчүн да. Анан бул мен үчүн мындай аң сезимдин чоң революциясына алып бара турган аябай жакшы жашаан. Муну сөзсүз улантышыбыз керек. Анда биоцет уюмунан дагы Асел бир аз сүйлөп койсо. Саламатсыздарбы? Кечирим өтүнөм, мен жолдо элем. Азыр ушул үйгө барганга жетишпей калдым. Барлыктарыңызды бул абдан сонун долбоордун жакшы өтүү менен куттуктайбыз. Махабат айым биздин уюмубуз жайлуу айтып кетти бир канча сөз. Бул уюмубуз, коомубуз 2 жашка жаңы келди, бирок абдан жакшы идеялары бар. Анан Азамат мырза ушундай жакшы идея айткан кезде биз мындай сразу колдогонго макул болдук. Кыска силерге дагы да чоң рахмат айтам. Ушундай жакшы долбоорду колдоп аткандарыңызга биз дагы Кыргызстаныбыздагы элибиздин, жерибиздин билимибизди көтөргөнгө, колдогонго дайыма дайынбыз, макулбуз. Барыңыздарга Германиядан чоң салам. Маселе ошол биоцет уюмунун негиздөөчүсү. Биз жакында ошол Франкфуртта жолукканбыз мекендештер менен. Анан ошол Франкфурттагы негизи Германияда активдүү адамдарды көп ошол чогулткан. Анан
немистер менен, Кыргызстандан кеткен орустар менен, негизи ошо биздин мекендештерибиз менен аябай көп байланышта, аябай көп жакшы долбоорлор жасашат ошол биотсет уюму. Анан ушундай жакшы уюмда жакшы адамдарды ошол бирге чөйрөгө бириктирип, анан дагы дүйнөлүк масштабтагы чоң долбоорлорду жасайлы деген үмүт менен ошол чогуу жүрөбүз иштеп. Аселе Жезгесиге чоң рахмат колдоп бергениңизге. Анан кызыктуусу Аселе эже, сиз өзүңүз Монголияда жашап, бирок немеңиз казак болот. Улуту казак болот. Ошого карабастан Кыргызстанга аябай көп жакшы нерселерди жасап берет да. Жолдошу биздин мекендеш. Жолдошу биздин мекендеш. Ооба, мен Көлдүн келини болом. 10 жылдан бери Кыргызстандын келинimин. Монголиянын казагы болуп, ооба, туура айтасың Азаматбек. Конечно, таш түшкөн жерине оор дейди. Менин жүрөгүм үч көлдүн балапандарын багып атам азыр. Ошондуктан мен элиме, жериме деген мындай жүрөгүм, тилим кээ бир кезде келбей калса дагы жүрөгүмдөгү идеяларым терең. Абдан сүйүндүм. Чоң рахмат сиздерге. Каухар Таибага сөз берели. Каухар эже дагы көп уже иштерге аралашып, көп иштерди жасап, көп иштерди башкарып, сонун иштерди жүргүзүп жүрөт. Каухар айым, сизде? Баарыңыздардын кутман күнүңүздөр менен сиздерди карап толкунданып өзүнчө кубанып отурам. Бул жакта концертке бара алган жокмун, бирок онлайн концертти көрдүм. Сиздердин араңыздарда баягы чоң толкундун ичинде баягы чогуу толкуп жүргөнүмө кубанып отурам. Ийгиликтүү өттү концерт. Биздин көптөгөн студенттерибиз, кесиптештер деп айтсак деле болот. Бекназар агай айтмакчы, аябай жакшы жардамдарды берди, аябай уюшкандык байкалды. Жөн эле уюшкандык эмес, мындай жан дүйнө менен берилип бир ушу жалпы элге чырак долбоору бул эми жалпы Кыргызстан айымдарына колдоо болуп атпайбы? Ошого жапа тырмак киришкен мындай биримдүүлүктү көрүп аябай ичим жылыды. Ошо сиздердин араңыздарда эптеп кыбырап жүргөнүмө аябай өзүм дагы кубанып жүрөм. Кудай буйрса дагы көп ийгиликтер болсун. Ушундай сиздердей менторлор менен ушу Бекназар агай аябай чоң мотивация берген мага. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы сонун ийгиликтер, чоң ийгиликтер болсун. Ошолорго күбө бололу. Биз дагы сиздер кылып аткан иштердин чекесине кошулуп калсак да аябай чоң кубанычта болобуз. Каралачы, Бекназар мырза мотивация берип, Каухар эже канча ишти жаза берди. Өткөндө бизде күз демиргенин выпускной болгондо кандай деген кинолорду озвучка кылып, Инстаграмга кантип лайфка чыгамда экөөбүз мынтип ар кайсы кнопкаларды басып туруп Инстаграмга чыкты элек. Инстаграмда сонун сүрөттөрдү жазат, постерлерди жазат. Өзү Каухар өзүнчө эле звезда азыр. Баары сыймыктанат. Анан бул жакта чындап эле аябай көп адамдар бар, өлө көп иштеген, өлө таланттар внезапно ачылып кеткен. Ага чейин ой жок, мендики анча окшошпой атат деп эле бир кезде мындай тексттер жазышат, видеолор которушат, түнкү саат 3-кө отурушат. Ошону бирге элестетип эле көбүнүн балдары бар, 2-3 балдар менен, үй бүлөсү менен, жумушу менен, и плюс ошол айтылды да. Бүгүн ошол Айжамал Самимбаеванын фидбегин окуп алып, көз жашым чыгып кетти. Айжамал келип жарына ишине отуруп кетип калды, балдарымды карашкым келет деп анан чоң фидбек жазды. Айжамал, сөз сүйлөйсүзбү? Саламатсыздарбы? Сиз эмес өзүм ыйлай берейин дедим. Кечке чалып чакырышканынан Келечек долбоорунун чогуу окуган студенттерибиз менен таанышканыма аябай кубандым. Аларды көргөнүмө көпчүлүгүн көрбөй калдым. Бир 10га жакынын эле көрдүм окшойт. Миржаз эжеге, Сайкал эжеге, Гүлир эжеге аябай чоң ыраазычылык, бактыгүлгө. Чынында аябай түнкү саат 2-3кө чейин отуруп, даже кээде таң атырган күндөр болду. Алардын арасында мен кичине эле жумуш жасадым окшойт, аябай деле көп не болгон жокмун, балдарга алаксып атып. Жумуш деле жасаган жокмун.
Ошол баардыгыңыздарга алга термин маамалар келечек буюрса биздин колубузда. Ошого аракетибизди күч кылайлы. Нургүл айым өзү айтып берет окшойт. Нургүл айым айтып бересизби? Саламатсыздарбы? Кечээ концерт аябай жакшы өттү. Ошол баардыгыңыздарга рахмат. Ошо Азамат агай айткандай, акыркы учурда мен дагы Бишкек шаарындагы ошо көзү начар көргөн интернаттагы мугалимдерди ушул концертке чакырып аябай ыраазычылык билдирип кетишти. Ушул чырак долбоору жөнүндө да билип, буюрса катышабыз деп өзүмчө ошо бир 5 мугалим келди да, эми ошо 5 мугалим келгенине да аябай кубандым. Ошо 5 киши 5 мугалим билип кетти. Эми ал 5 мугалим дагы 5 мугалимге айтса, билими өссө, балдарыбыздын билими да күчтүү болот дегендей өзүмчө кубанып калдым. Ошого дагы баардыгыңыздарга рахмат. Мен деле сөз күткөн эмесмин. Рахмат. Анда уланта берели. Дагы кеч болуп кетет элек кийинки сөздү мен Айпери абды азыр кызга берейин деп атам. Биздин өзгөчө кыз. Анан кызыктуусу мен азыр ушунча киши менен иштешип сүйлөшүп отурам. Анан эч кимди мындай оффлайндан көрө элекмин да. Анан ошол Махабат эже, Айсел эже менен иштешип жүргөндө дагы көргөн эмесмин. Баарын оффлайн. Жаныбек менен контент иштеп жүргөндө да көргөн эмесмин. Анан бир жылдан кийин көрүп таанышып аттым, анан иштешип атам да. Ошол эле Тимурду, Олжону, Айдананы тоже көрө элекмин. Бирок биз организатор болуп жүрөбүз. Бекназарды көрө элекмин. Анан ушундай кызыктуу убакытта жашап отурабыз. Онлайн деле канчалык мээбизди өзгөртүп, кандай иштерге аралашсак болот. Анан ошол Айпери менен иштешкеним эле сүйүнөм. Айпери болсо жөн эле катышып жүрбөстөн чындап эле долбоорлор иштейт. И долбоорлор кызыктуу да, бирөөсү кыргызча психология. Биз карар менен турасыз. Зейне гүл менен жазганбыз, чыгарганбыз. Ошол Зейне текст жазат, Айпери командасы менен, Айпериде жошакта иштеген команда бар. Дизайндар жазат, постерлерди чыгарышат. Кыргызча психология кантип жакшы жашаш керек. Анан китепчи деген долбоорду жазат, бүгүн логотиптер тартып жүрөт, спонсорлор менен сүйлөшөт. Китепчи долбоорунда үчөөбүз, мен, Айпери менен Гулира. Гулира Турцияда, мен Германияда, Айпери Бишкекте. Айперини жиберебиз, барып сүйлөшүп келди. Ошол Айпери. Саламатсыздарбы? Угуп жатабы? Угат. Чынында мен дагы сөз күткөн эмесмин. Азыр эми тантырасамдай эме көрбөңүздөр. Биринчиден баардык ошо кечени уюштуруп берген баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиргим келет. Кечээ башка жеке эле мен үчүн чоң ачылыш болду десем жаңылышпайм. Көптөгөн эмоцияларга толуу бир өзүнчө атмосферада укмуштуудай кече болду. Ал жерден баягы сиз айткандай группадаштарымды көрүп кечке ошо 6 айдын ичинде чынында эле онлайн жолугушуп жүрүп аларды мындай уже живой адам көргөндө мындай аябай башкача ощущение болот экен. Чынын айтсам, баягы мугалимдерибизди деле онлайн көрө берип робот сыяктуу элестетип баштагам уже. Кечээ көргөн чынында эле аябай сонун болду. Бул ишти алып барган баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиргим келет. Анан ошол Келечек Digital'дан Азамат Жаманкуловго сөз берсем деп атам. Менеджер. Бул жактасыңбы? Рахмат баарыңыздарга кечки салам. Кечээки сөз береби деп ойлогон эмес элем, негизи бирок негизи эле кечээки толкунданын эмдигиче демиктирип турат окшойт баарыбызды эле. Биринчиден дароо эле бул ушул ивентти уюштуруучуларына, демөөрчүлөрүнө жана бардык көмөктөшкөндөргө терең ыраазычылык айтат элем. Жакшы идея жаралган бир бөлөк, жакшы идеяны ишке ашырыш бул эң кыйын нерсе эмеспи? Ал эми бул ыктыярчылардын мээнети ушул жакшы идея бул ушул ыктыярчылардын мээнети менен ишке ашыш деп толук түрдө айтсак болот да. Эми ар тарапта отуруп алып онлайн баарын жасашты. Анан элестетке булардын баарын азыр ар тарапта болуп атат, булардын баарын бир офиске чогултуп койсок кандай гана күчтүү, кандай гана мыкты команда. Андан тышкары бул жерде еще оффлайндагы мындайча айтканда
физически жандай тердебеген жерин тердетип чуркап кызмат кылгандарды унутпайлы. Сырттан караганда оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок биз дагы барганга чейин эмне экен бул жака отурасыздар деп айтып койсок отуруп алат деп оңой көрүп бардык элек, бирок чынын айтканда аябай кыйынчылыктар, оорчулук болду. Бирок анткени мындай бир чоң масштабта ивент тажрыйба болбогондуктанбы же операнын ишин жакшы тааныбагандыктанбы орунлуктар бөлүшүүдө оорчулук болду десем туура болоттур. Ошо ыктыярчылардын арасынан мисалы Мери, Майнагүл, Нурзат, Диана, Жама, Жаркынай деген кыздарыбыз, айымдарыбыз, андан тышкары Эрбол, Алишер дегендер мырзаларыбыз тикеден тик туруп иштеп беришти. Даже концерт башталып жарым саат өтүп 40 мүнөттө өтүп, эми бизде кыргызчалык кылып кечигип келгендер да болду. Ошон үчүн алар ошо 40 мүнөт анын эшиктин астында туруп кызмат кылышчу да. Эми кандай дейтем, күйүтсүз, кыйынчылыксыз ийгилик болбойт эмеспи? Андыктан бирок биздин келечек армиясын мындай кыйынчылык менен коркутуу мүмкүн эмес го деп ойлойм. Андыктан Бекназар ага айткандай кыргыз операсын бүгүн көркүн ачып бердик. Эми мынчалык деңгээлде аншлаг болуп орунлуктар толбосо керек. Мурда бунусунда болсо орунлуктар почти калган жок да. Даже ошол концерт башталарына 5 мүнөт калганга чейин, даже концерт башталып атканда уже келип мага билет саткылачы деп эшикке каkkалагандар көп болду да. Эми эмкисинде кыргыз драм театрын же балким филармониянын көркүн ачып берсек болот. Анан могу ыктыярчыларга да бир жолу рахмат айтат элем. Жанагындай QR-код кылып билет жасашты дагы, уктабастан кайра барып ошо кечке чейин кайра физически кызмат кылып беришти. Так что барыңыздарга чоң рахмат. Концерт вообще космический бир атмосфера болду. Аябай мыкты деңгээлде өттү. Андыктан барыңыздарга терең ыраазычылык.